2020 жылдын 18 мартында Кыргызстанда алгач ирет коронавирус илдети Сузак районунда табылган. Андан бир күндөн кийин дал ушул Ноокат районунун тургундарынан COVID-19 илдети табылган. Ооруга атталган айылдар ошол эле күнү оочолонуп, Ноокат районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Блокпост az bir saat oldu. Ноокат районунда 3 жаган анализдер чыкты, коронавирустун жуктугу деген. Былтыр 20 мартта Ноокат районуна карантин режими киргизилип, 170 адам обсервацияга алынган. Райондор аралык жолдор ачык болгону менен Ноокаттын 35 жерине блокпосттор орнотулуп, чектөөлөр киргизилген. Айылдыктар күтүүсүз келген апатты толук бир жылдан кийин эскеришүүдө. Таржаларга бара албай калдык. Адам өтүп атты, башка болуп атты. Ушуларга ham барышка бир имкан болбой калды. Качабыз буяктан бияктан үйдөн чыкпай, керек болсо 2 айлап, 3 айлап жаттык. 4 айлап, 6 айлап ham жаттык үйдө. Эми бар тапканыбызды жеп, ошо үйдөн эле чыга албастан качан ошо бир приказ болгонча көчөгө чыгуу болбоду. Бир жагы кризис болду. Эл иштебесе акча жок. Көп адам мукурады, башка болду. Больницага барышка ham бир вакыт болбой калган күндөр ham болду. Мен неберем ооруп, ошол ушундай болуп атат десек, давай үйгө кир. Чыкпа, көчөгө чыкпайсың. Ошол мен тартып сактайсың. Өзүмдүн кудам өтүп кетти. Кудагый. Ошого патага бара албадым. Даже 10 минутке чыгып келенсең, уруксат бербеген убакыттар болду. Адам жок да эми көчөлөрдө башка мындай адам болбосо бул жер кооз болбой калат экен. Мен билген эмесмин, сразу эле жолдор тосулуп калды деп, мен да иште болчумун, анан чыга албай күйөөм барды, жолдор тосулуп калды, тез чык деп машинамды барды. Анан кайра эле ошол боюнча ишке дагы барган жокпуз. Өзүбүздүн ата-энебизге барганга дагы мүмкүнчүлүк жок болду, жолдор тосулуп, көптөгөн кыйынчылыктар болду. Даже продукт алганга дагы көчөлөр жабылып, бир адам гана чыгып продукт алып келип атты да. Алгач коронавирус кийчажылыктан кайткандардан табылган. Аларды Ноокат райондук ооруканасы көзөмөлгө алган. Ал күндөрү дарыгерлер бейтаптарды кароодон чочулап, коргонуучу каражаттары жетишсиз болгонун айтат. Чын айтканда башында бир жум аябай кыйналдык, кыйын болду бизге. Так, ушундай хаос башталды, тополоң башталды. Анан элдердин ичинде мындай жаман көз караш башталды. Ушул коронавирус менен ооругандардын баары эле бул дүйнөдөн кайтыш болот деген мындай депрессивный состояние келди. Биринчи күндөрү өтө оор болду, себеби кийим кече жетпейт эле бизде. Баягы чумага каршы бир 40 формабыз бар эле. Дары-дармек дагы баягы коронавирусты колдоочу дарылар почти жок болгон. Аппаратураларыбыз бар эле, бирок ал да жетишпейт эле. Анан медицина кызматкерлеринин коронавирус жөнүндө билим деңгээли почти аз эле да. Бул эми бизде эле эмес, дүйнө жүзү боюнча ушундай окуя болгон. Кийим кече издедик, жана защитный кийим кече издеп, өзүбүздөн ички райондон дагы бир 100 таптык, анан Ош областынан, Ош областы санэпид көзөмөл борборунан 100 форманы алдык. Апат коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Борбордо даярдыктын жоктугуна күнөөлүү кишини издеп, бири-бирине сөгүш жарыялап турган учурда жергиликтүү ишкерлер, ыктыярчылар менен мигранттар дарыгерлерге жардам берип баштады. COVID-19 илдети кыргыз медицинасына көңүл буруу керектигин айгинеледи. Ооруканага 1 жыл бою медициналык шаймандар келип жатты. Ноокаттык жана Ноокаттык эмес жарандар чоң жардам берди. Мына акыркы эсептөөлөр боюнча келген аппаратуралардын эле өзү 47 миллиондук сомдук аппаратура дейли алып берди бизге. Ачык болуп калса, адамдар эми келип баштаган учур болгон да эми. 2020 жылы 18-нде больной кайрылган, 19-нан баштап туруп ушул зданияны ачып баштап иштеткенбиз да, ушул чоңдор жугуштуу бөлүмүндө биринчи кабыл алган бейтаптар ушул жерден башталган. Ушуну ачып бир эме алып баштап көрсөтсөк сиздерге. Ооба, бул азыр жабык турат. 19 мартта 2020 жылдан ушул жерде биринчи бейтаптарды кабыл алуу бөлүмүндөгү кол алган жерлерибизди башталуу ушул жерден башталат. Биринчи окууда айта берет экенсиң бүт бардык нерсеничи. Чындык жашоого келгенде бир өзүнчө бир бөлөкчө нерсе болот экен.
сезим дагы бөлекче болот экен. Биздин медицинский персоналдарыбыз, кызматкерлерибиз дагы буну биринчи өзүмүн менен кабыл алганда бир бөлекче сезим пайда болот экен да. Коркунуч айрыкча. Эми биз как врач катары бул нерсе өзүбүздүн милдетибиз катары эч кандай коркуу деле болгонубуз жок. Но кээ бирде арабыздагы медицина бул айымдар, медайымдарыбыздардын ыйлаган күндөрү, бир ата энелери жөнөтпөй койгон күндөрү, эми ошол бул бале бул ушундай бир жаман нерсе экен да. Ошондой башталган күндөрдүн бир несі деп қой, сүреттері ушул жерден башталган да айрыкча. Райондук ооруканада жугуштуу оорулар бөлүмү жаңы салынган. Дарыгерлердин айтымында анын коронавирус пандемиясына чейин курулуп калганы далай бейтаптын өмүрүн сактоого себеп болгон. Канча бейтап жаткан болсо, ошолордун бардыгы көз алдыбызда эсибизде бар. Мына ушул жерде биринчи палатада мына жерде кайсы больной жатты, мына да кайсы больной жатты, мына да кайсы больной жатты, бейтап жатты. Бүт бар жок азыр эсибизде бар. Былтыр жаз жай айларында ооруга чалдыккандар ажал менен алышып жаткан койкалар азыр бош турат. Бул жерде эмес, бул целый зданияда толуп атканда. Бунусуна барасың, аркысына барасың, себеби бардыгы бир эле абалда. Оор. Аябай оор абалда. Буларда эч нерсе кыла албайсың. Анан эми бирөөсүн таштап кой, экинчисине жүгүрсөң, экинчисине аса үчүнчүсүнө жүгүрөсүң. Толуп турган учур. Анан эми 2 же 3 бейтап болсо, хорошо эптеп бир нерсе болуп кармап чыгып кетесиң, карапчы. А целый зданияда 30-45 койканы карап атпайбызбы, жүгүрүп чуркап жүрөсүң, аяка чуркайсың, бияка чуркайсың. Оорукана жетекчилиги COVID-19 менен күрөшүүдөгү маалыматтарды тактайчага жазып чыккан. Башкы дарыгер Асамидин Марипов 2020 жылы район боюнча 6000 киши оору жуктуруп, 34 киши каза болгонун, башка аймактарга салыштырганда жоготуу аз экенин айтууда. Эң көп болгон ооба. Кандай батырдыңыздар? Буларды биз өзүбүздүн бүт бөлүмдөрдү 270 орунга жаптык. Мына бөлүмдөрдү кеңейтип, бүтүн бардык бөлүмдөрдү изоляторго айландырдык да, бу жер больница только ковидный больница болуп калды. Миңдеген бейтапты тейлеп, аларды сакайтууга жан өрөгөн 3 дарыгер, 2 медайым илдеттен каза болгон. Буларда бардыгы ошол кызыл зонада иштегендер. Ушул жерде иштешти, анан обсервацияда биринчи келгендеги ошо 126 ажылар менен бир жерде обсервация болгон, ушулардын арасынан каза болуп калышты. Эшиктен, дарбазадан аттайт ушул оорулар. Ошо менен ким көрсө, ушул ооруну ким көрсө, бардыгы ушундай немеге, рискке кооптуу элек да. Ким мисалы үчүн мен көрдүм, бирөөгө рентгенге түштү, бирөөгө дарыгер, бирөө укту, бирөө жаткызды, ушулардын бардыгы ооруп, эгер жанагындай кошумча оорулар болсо, даже ушу каза болуу коркунучу болгон да ар бир кызматкерге. Аянычтуу болду, өтө аянычтуу ушул кызматкерлерибизге. Патриотизм менен мамиле кылышты да бул ооругачы. Ошон үчүн ушундай кайгы менен аяктады. Кызматкерлер жетишпей калды, изолятор көп болду, оорулар көп болдугуна байланыштуу айлап иштеген сотрудниктер болду ушул жерде. Аябай кыйналышты. Кээ бир дарыгерлерибиз сыртка чыкканда уже чачтары агарып калышты, бырыштар түштү. Ушундай психологический дагы мындай оор кырдаалдар болду да дарыгерлер үчүн. Элдин саламаттыгын тилеген дарыгерлер оор кырдаалда тажрыйба топтоп, баарына даяр турушат. Райондук оорукана өлкөдө алгачкылардан болуп 4 бөлүмгө суюк кычкылтек туташтырган. Мына бул жер ушул баягы коронавирус менен ооруган оорулардын бардыгын 100% кислород камсыздаш үчүн мына биз Кыргызстанда биринчи болуп, мына ушундай суюк кислород куюлуучу идиштерди сатып алып, мына ушуну беспрерывно буяка улайбыз. Ушул система боюнча тиешелүү бөлүмдөргө барат. Бул эми азыр мына 2 корпуска берилет. Ушундай идиштерден азыр бизде 4 жерде бар. Анан эми кокус, бул суюк кислород түгөп калса, обычный газовый баллондорду алып келгенде аварийный неме улап кое алабыз. Учурда Ноокат райондук ооруканасында
коронавирус менен ооругандар жок. Анда 800 кызматкер эмгектенет. Өлкө боюнча ооруга чалдыккандардын жалпы саны 87 миңден ашты. Өкмөт Бишкекте оору жуктургандар кайра көбөйүп баштаганын айтууда. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.